Кыргыз илгертеден жетини ыйык деп билген. Желкеңде балам жети карыш болсун. Саған айтарсың ушум, жети күндө карачы, мен батырды күтүп ал, жетип бирге кол берген, кыран тууган Алмамбет, жети күндө мен калсам, жерин атып жеп кеткин, жетип бирге кол берген. Өзгөчө сандарын бири. Ошон үчүн кыргыздарда ыйык деп эсептелет, жетинин бири кыдыр деген сөз ошо да. Тагдырдын таразасы так эмес. Такылдап турган убакыт мерчеми, мээримин ар бир адамга төгө бербейт. Балам, сенин тагдырдын так ушул мен сайган саймадай тегиз болушун кааладым. Бата берүү деген ал сөз түрүндө гана бата берилбейт, тилек айтылбайт. Ушул оюу аркылуу да тилек айтылышы керек да. Демек, алар бир нерсени жасап атканда энеби, чоң энеби алар өзүнүн урпагына сайма сайып жасап атканда менимче дал ошол оюунун өзгөчөлүгүн да түшүнүп, жаш өзгөчөлүгүнө дагы ылайык аны кынаттап тигиши ою салышы мүмкүн да. Жети карыш кездемеге кенендиктин кээ бир сүлөкөттөрүн бердим. Кең бол балам, пейлиң эч качан тарбасын. Бүтүндүк баары нерсе бар да, баары дүйнө бар. Балалуу үй базар балам. Баласыз үй курусун, бактыңды балдардан тап. Бул саймалар сенин келечектеги бапыраган балдарың үчүн. Белги, ыйыктык белги катары да сайышканда, кээ бир саймалар бар. Белги катары баягы жаман көздөн, жаман сөздөн сактоочу белги катары да пайдаланып келген. Ал эми баягы тукум улатуучу, көбөйтүүчү катары атайын жанагы багыштын мүйүздөрү түшүрүлгөн да. Ал болсо көйүнүн символикасы катары түшүндүрүлөт да. Улут деген кыргызда илгертен улуу түшүнүк. Даалай кырчындар кыргызда өз эли үчүн өмүрүн берген. Улуттун уйткусу, коломтонун коргоочусу деп ата бабалар аялды аздектеп, аяр мамиле кылган. Салтка ылайык айымдар узун ак көйнөк кийет. Көйнөктүн үстүнөн жеңи жок чапан же болбосо кемсел кийилчү. Жаш кыздардын жана айымдардын чапандары жана кемселдери түркүн түстүү кыжым, баркыттан тигилет. Турмуштагы айымдардын кийими саймалар менен кооздолгон белдемчиден туруп, курунун иш жагы койдун жүнү менен иштетилет. Албетте ал кийимди суук мезгилде кийишчү. Жолдошу бар айымдын баш кийими жука кездемелердин түрүнөн жасалган чалма. Ал эми кыздар тегерегинен келип үкү менен кооздолуп, четтери кымбат баадагы баалуу терилер менен коздолгон топу кийишет. Кыргыздардын айымдары шайыдан жана чыттан тигилген жеңил көйнөктөрдү көп кийет. Чохан Валиханов. Падыша болобу, бир бек болобу, же бир баатыр болобу, иши бүтпөй калганда эки баатыр ортосунда бирине бири ушу кыз тартуулаган. Ошондо ушул кыз тартуулады эле, ушу Карабаштын кесир урат деп ошол ишин бүтүрүп берген, ал турга жоого чыккан, мал пул берген, көп иштери. Достошкон кайрадан ушундай кыяматтык үзүлүшүп кетсе дагы. Кыргызда кыз балага башкача мамиле. Кыздын үйдөгү ордо улуттун учугун улаган, көрөңгөсүн уюткан аял заты. Аял үй бүлөнүн очоктун куту деп эсептелет да. Кылымдап кыргыз кыз баланы болочок эне, үй бүлө куту деп аздек мамиле кылган. Башканы айтпаганда эле баарынан мурда бала үчүн аял башынын амандыгын тилешкен. Энеге түйшүк керек. Көп баланы төрөп, анын баарын тарбиялаш үчүн өзүнүн кайсы бир жеке кызыкчылыктары четке калышы мүмкүн. Аял заттын башасы кайран жеңген канникей, эскиси түшүп эсине, ой могос бото көз, ой куштаган кара көз, кызы сулуу кыргыздын ошол күндө карачы, келеңкер чапчак кең сору, келини сулуу кыргыздын мун ошондо жеңеңе кийип жүргөн элечек, энелер эске түштүмү?
Кыракы кыргыз эч качан кыздын жашын сураган эмес. Көп сыры көрүнбөгөн баш кийимдер аркылуу баарын баамдап алышкан. Баш кийимдеринен эле билип койгондо, бул канча жашта, кайсыл куракта же болбосо кайсы уруудан ушул кийимден эле билип коюшкан экен да. Кийимде аймактык өзгөчөлүктөр же болбосо уруулук өзгөчөлүктөр сакталганда, турмуштагы акыбалын, бул турмушка чыккан кызбы же бул келин адамбы, ошону байкашканда, жана биз такыя тебетейди бул турмушка чыга элек кыздар кийишкен, ал эми элечекти келин болгондон кийин башына салышкан. Бирок анын ортосунда багы үйлөнүү үлпөтү болуп атканда шөкүлө кийишет. Ал эми үйлөнүү үлпөтү бүткөндөн кийин башына элечекти кийгизишкен. Кыз келиндин жаш курагын кийип турган баш кийиминен эле баамдап алган. Баш кийим тепсенди жерде калып тебеленген эмес. Кыргыздар баш кийимди өзгөчө баш кийимди ардактаганда баягы баш кийим башка кийесиң да, аны таптан жерге такыр кир жерге да керек болсо кир колу менен да кармаган эмес мурда убакта. Атайын баш кийимин кийерди, атайын жуунуп, тазаланып, анан барып кийчи. Же болбосо кечкисин чечерде дагы кайра жуунуп, бул өзүнчө бир ритуал болчу да, баягы ошол зыйнат сыяктуу болчу да. Атайын ошолордун баарын аткарып, анан баягы баш кийимин чечип, анан ага келме да келтирип, мурда убактарда ушундай болгон экен да, келме келтирип, баягы жакшылыгын тилеп кийип, кайра жакшылыгын тилеп чечип, анан жогору жерден ана койгон да. Баш кийимди кордосоң башың кордолот деген ушундай накыл сөздөрдү баягы биздин улуу эмелерибиз, ата-энелерибиз айтып, кийинки муунда да ушинтип тарбиялап келген да. Ошон үчүн баш кийимди сыйлоо салты аябай күчтүү болгон. Бүгүн кыргыздын кыз келинин кеп такыясы же шөкөттөп кийген шөкүлөсү менен айырмалаган заман жок. Жаш курагы же даражасына карап аныктап кийчү баш кийимдер азыр жоголуп кеткен, жомок катары айтылып калган. Анда мында бирде-экиде энеден калган белектеп катып койгондор гана болбосо, алардын баары азыр атайлап көргөзмө катары өткөн замандын элесин берген эстеликке айланган. Совет учурунда көп салтыбызды жоготуп алган окшойбуз. Советтик чөйрөгө кирбей калган кыргыздардын бөлүктөрүндө, ошо Ооган, Памир кыргыздарында, кытайлык кыргыздарда бул абдан жакшы сакталгандыгы өтө кызыктуу да. Баарына жаккан батыштын модасы, 70 жыл жетектеген орустун оокаттары, оңой жашоого көндүргөн азыркынын алдыңкы техникасы. Буларсыз бүгүн кыргыздын чарбасын элестетүү кыйын. Кылымдап келген кыргыз буюму менен кийими азыр керектүү да аз, жокко эсе. Салттуу кийимдердин кайсы түрү болбосун, баягы өздөрүнүн көчмөн жашоосуна ылайыктуу болгон. Бул кайсы кийимдин түрү болбосун, анын сөзсүз ден соолукка пайдалуу жагын дагы карашканда, кайсы кийимди албайлы, сөзсүз түрдө ал өзүнүн баягы 4 мезгилге ылайыктуу болот. Анан жарашыгы да болот, анын баягы жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Анан кийимдер баягы күндүн аптабынан да коргоп турган, же болбосо ызгар сууктан, шамалдан, ушундай терс кубулуштардан да сактап коргоп турган кийимдер болгон да. Негинен ошон үчүн мурда убакта туура кийинип, туура жүргөндүктөн баягы азыркы күндөгүдөй көп оорулар жок да. Кыйырдан келип кыргызды бир көргөн адамга анык кыргыз экенин азыр кийген кийиминен эч бир кыргыз айтып бере албайт. Адашып келип калган адам азыркы кыргызды кийген кийиминен кыдай экен деши деле мүмкүн. Анткени башканын кийимин сонуркап, сонундап кийген жагыбыз бар. Аны алыстан келген америкалык да анык байкаган. Ыйык кандай баш кийим деп эсептейм. Сөзсүз ар бир эркектин калпагы болуш керек дегим келет. Сөзсүз ар бир кыргызча дагы сүйлөш керек дегим келет. Анткени кыргыздын байлыгы ушул нерселерде, боз үйдө дагы, мунасепусунда дагы камтылат. Улуттук кийимдер күнүмдүк турмушта кийилбей калганы көп болгон. Сүйүндүргөнү анда-санда айылчылаганда, атайлап маарекелерде сайма чапан кийген модага айланды. Аны шакабалап артист көйнөк деп да атап коюшат. Мына ушинтип азыркы кыргыздын кийинүү маданияты улуттук чөрөлгөдөн алда канча алыстап кеткен. Улуттук кийимдин улуулугун сактап келе жаткан саналуу гана кыргыздар бар.
Ала тоонун аркы бетинде Кытайдын кырында жашаган кыргыздар кылым кезген кыргыз кийиминин түптүүлүгүн сактаган. Жылдысы ысык жылуу сөз, ыйманы ысык жоодур көз. Отко кирсе күл болбос, доого кирсе күң болбос. Кыргыздын сулуу аял затынын бир бөлүгүн мен ошол Кытайдан көрдүм. Бардыгы келеңкер чапчак кең соору, келини сулуу кыргыздын дегендей кыргый мүчө кыздарыбыз, уздарыбыз баягы кыргыздын улуттук кийимин кийип, ошол Кытайда бир көрк берип, баягы тоого өскөн бир гүл сымал ошо тоо арасында аралап жүргөнү, анан жалпы улуттук кийимди кийингени мага чоң таасир этти. Манас тою болуп атты Кытайда. Мен 100ге жакын ушундай аялдарды көрүп, Калякта абдан суктандым. Ушунчалык кооз экен. Мен ойлойм, дүйнө жүзүндө эң эле бир кооз баш кийимдер болсо, ошолордун бирөө ушу Каляк экен. Биздин элибизде кыргыз аялдар ушундай баш кийимге ээ болгонуна биз баары сыймыктанышыбыз керек. 21-кылымда мындай уникалдуу костюмдар, уникалдуу баягы кийинүү салт сакталып калганына мен таң калдым да. Кылым кезген бул баш кийимди Кытай кырындагы кыргыздын келиндери кайсыл кылымда башына кондурганы белгисиз. Бул кийим биз үчүн ошо 19-кылымдан бери эле белгилүү да. Бирок ага чейинки кийимдин салты да. Бул кыргыздарды башка көчмөн же отурукташкан борбордук азиялык мавереннахрдык элден тиги Памирдеги элдерден айырмалап турган кийим. Менимче бул деле ушул орто кылымдардан бери келет. Энеден калган эбегейсиз мурасты эл ичинде жок кылып жибербей сактап келген Кытай кыргыздарынын бул баш кийими Каляк деп аталат. Каляк сөзү бул эки уңгудан турат. Каль, калля. Диалектилик өзгөчөлүгүнө жараша баш дегенди түшүндүрөт. Ал эми экинчи ак сөзү. Демек, Каляк баштагы ак же башка оролгон ак деген маани. Шынжаң Кызыл Суу автономиялык аймагы Актоо ооданынын Кызыл Тоо айылы аймактык жактан Кытайдын кыргыз менен чектешкен кыры. Дал ушул аймактын чеберлери көпчүлүккө көркөмү менен кызык болгон Калягын сактап калган. Айылда атага алыска кеткен уус. Дал ушул аял Каляктын түп нускасын катып калгандардын бири. Машы өткөн тайенилерибиздин азыр эми мен 8-нчи авлатмын. Ошолорду улуу билип, мушундай нерселерди бизге калдырганын өтө улуу билип, мушундай мындан кийинки урпактар да машыны көрсүн, азыркылар көрсүн, жасасын, башыга кийсин деп машындай жасап келе жатамын. Мен бул баш кийимдерди менин тайенелеримден калган өтө улуу билемин. Кызыл Тоонун кырында жашаган чебердин эшигинин төрүнө чейин кештеленген. Энеден өткөн эптүүлүк эженин үйүн кадимки музейге айланткандай. Бул үйдө кыргыздын бери дегенде эле 5 кылымдык буюмдары сакталган. Ама баш кийимдер Каляк менин колумдагы Каляк 400 жылдан артык тарыхка эге Каляк. Биздин кыргыздарыбыздын кыздары, келиндери мындан кийин мушу Калякты дайым уруп, дайым жөргөп, биз ором дейбиз баягыдай 40 ором болгондон кийин. Мына ш Калякты дайым кийип жүрүшүнү, мындан кийин да урпактарыбыз мына шуну өнүктүрүшүнү биз үйрөтүп жатабыз. Кыргыздын ар бир буюмуна кылдат мамиле кылган саймачы сактап калган буюмдарынын сапаттуусу катары Калякты эсептейт. Кадимки баш кийимде катылып жаткан канча сыр бар экендигин айтат. Өтө улуу билебиз.
Биз башыбыздын амандыгын сактап, мындай урпактарыбыздын дагыма көбөйүп, кыргыздардын көп болуп, бай болуп, жакшы болуп жүрүшүнө үмүт кылабыз. Баш кийим шондой болгондугу үчүн, бу баш өтө улуу нерсе болгондугу үчүн ошого машы баш кийимди жакшы сактайбыз, өтө улуу билебиз. Кытай кыргыздарынын бул баш кийими бизчилеп бекитилип белгисиз же катылып сандыкта жаткан жок. Сан миңдеген келиндер саймасын келтирип кериле басып кийишет. Бир калак бир жылда даяр болот. Каргыма өтө кыйын. Мунун тетир тарабынан сайып, оң тарабыга кочкорок чыгараткан нерсе. Мана көптүрмө сайыш бул 8 айда даяр болот. 8 айда бу да өтө кыйын. Бунун деле баягыдай түрлүү маанилери бар. Илме сайыш дейбиз. Бу илме сайыш 6 айда даяр болот. Бир калакты жасап чыгыш үчүн вакыт өтө узун болот. Алардын айтымында каляктын касиет укмуш, катылган канча сыр жатат. Мурундан тартып ата-бабаларыбыздан бери машу кыргыздар 7 карыш дегенди чоң билебиз. Калакты жасаганда да биз 7 карыш деп жасайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 карыш. Калакты сайганда калак 3 кылга бөлүнөт, 4 кылга бөлүнөт. Касиеттүү баш кийимди Кытайдын кырындагы кыргыздар кыз 3кө толгондон баштап токуй башташат. Кыздарыбыз 3 жашка киргенден баштап, кыздарыбызга атайлап калакты саябыз. Калакты сайганда да мунун мана ушул гүлдөрү, түрлөрү бир нече мааниге бөлүнөт. Маселен мынандай 9 дөбө дейбиз, дөңгөлөк кылып мунун четтерини чырайлык кылып тиккенде кызыбыздын бактылуу болушу, балалуу болушу, бай болушу дегенге окшош бир канча мазмунду өзү ичиге алат. Кытайдын батыш кырында кадырын билип, калакты коргоп калгандардын айтымында ар бир бөлүгү бөтөнчө мааниге ээ, биринен бирин бөлүп кароо кажетсиз. 8 авлатка жеткен чачкет куйрук калак. Мен манабы калакты шо чоң эне тайнелеримден калгандан кийин маш кызым 3 жашка киргенден бери кызыма отап сактап келе жатамын. Бул манабы чачкеп дейбиз. Чачкептин куйругу дейбиз. Калактын эң биринчи жана эң маанилүү бөлүгү бул чачкеп. Чачкеп кадимки кыздар кийген такыяга окшошуп, куйругу 7 санына терең байланышат. 7 карыш кездемеде керемет оймолор түшүрүлгөн. Кептакыя, чачкеп, башкеп деп коет. 3 аты бар да бул. Мына четиндеги ташта оюлган ак седеп. Табигый таштан жасалып, катар тизилген ак седептер алды менен ден соолук үчүн жанада жаратылышка жакындашуу деп түшүндүрүшөт. Жаратылыш кыргыздын бир жаны болуп кеткен. Бу мисалы азырга чейин макала айтылат, кыргыздын тоо атасы суу энеси деп. Мисалы калпакты тоого сымыболдоштуруп жашаган. Тиги канча кылымдын алдында өткөн Асан кайгыдан баштасак деле ошонун хикаялары, ошонун айткан сөздөрү бүтүндөй экөөлөгөн коргошко барат. Ал тургайлык ырлары бар. Мисалы жалгыздар көрсөң кыйбай жүр деген. Ошо дагы үрп адатка айланып кеткен. Мисалы көп жерлерде жалгыз тал, жалгыз карагай, жалгыз арча, мазар деп коет. Ошол динге байлап, үрп адатка байлап, өзүнчө закон чыгарып коргоп калган. Той кылгандан кийин кыздар шонон баштап маш калакты кийет. Маш кызыма отап 3 жашынан бери. Той кылганда кийгиземин деп сактап келе жатам. Турмуштагы акыбалын, бул турмушка чыккан кызбы же бул келин адамбы, ошону байкашканда жана биз такыя тебетейди бул турмушка чыга элек кыздар кийишкен, ал эми элечекти келин болгондон кийин башына салышкан. Мана бул калак чачкептин үстүнө кийеткан. Чачкептин үстүнө коюлган дал ушул 40 ором калак деп аталат. 40-50 метрге жакын ак сур бөз оролуп, анан кеште менен кооздолот. Кээ бир колунда барлар алтын менен аралаштырып жасап келген, а бирок азыр актоолуктар ак күмүштөп кооздошот.
тиги умаененин дагы өкүлү да туурабы ар бир үй бүлөдө. Ошон үчүн ал канчалык ушундай көбүрөөк узундуктагы кездемени алып жүргөндүгү жалпы үй бүлө үчүн алып жүрүп атат го деп ойлойм да. Илгери фараондордо билебиз, биз көп эле сүрөттөрдөн баягы илимде ачып беришкен фараондордун ак сөөктөрү башына баш кеп калып кийишкен. Ушундай башынын тегерегин элечек түспөлүндө кылып туруп байлашып, бирок алардыкы дагы баш кийиминин арты абдан оор жана көлөмдүүрөөк, салмактуу болуп атат да. Бул ошо биздин кыргыз элибиздеги адамдардын баягы социалдык акыбалы төмөнбү же жогорубу ага карабай келечектеги муундардын дил дүйнөлүк жактан, акыл жагынан, касиетти урматтап алып жүрүү жагына баардыгына кам көргөн аракет болгон, символикалуу белги болгон. Мына ушундай оңнон солго, солдон оңго каратып, мына ушундай оройт. Мана бул тапик сарбан жоолуктун учу дейбиз. Буну мана ушундай ийне менен мурундан тартып, мана ушундай бекитип чыгат. Кези келгенде ийнени алып, кайта мана ушунун кештелерин тигүүгө болот. Каляктын көркүнө чыгарып турган сарбан жоолук. Кыргызстанда аны Дурия жоолуктары деп аташат. Сарбан жоолук адаттагы жоолуктарга караганда көлөмү да, көркөмү да жактан өзгөчө. Ошол Дурия жоолуктар баягы каляктын үстүнөн жабылганда бул көркөмдүктү берген. Онун башка кызды күйөөгө берген кезинде тарак сүзгүчүнө мана шу жерлерге кыстарып коебуз. Кызды күйөөгө бергенде. Ондо мында көчүп, жайлоолорго көчүп, кыштактарга көчүп жүрген вакыттарда ошо тарак сүзгүчүнү мана шу жерден алып чачыны тарап. Мана уну төнөш дейбиз. Мана шу көкүрөгүнө катап кызды көчүргенде. Төнөгүч каляктын баш бөлүгүнөн бөлүнүп турат. Күмүштөн, алы жеткендер алтындан кадимки калкан сыяктуу жасап, анан атайын көкүрөккө көөдөнү таза жүрсүн деп, көз тийбесин деген мааниде тагылат. Жөн эле тилек кылган тумарлар да болгон да, арабча жазбай эле. Ана ошо сыяктуу эле кийимдин өзү дагы жанагындай оюусу көп кийимдер кичинекей балдарды, ымыркайды, өспүрүмдөрдү сырткаркы жамандыктан кубалаган bir rolu var, tasiri var dep ойлошкон. Мана бул тамак мончок дейбиз. Кызды күйөөгө бергенде энеси мына ушундай тамагыга. Мана муундары деле чын күмүштө жасалган. Мананы 9 дөбө дейбиз. Мананы жумалак муун дейбиз. Моюнга тагылуучу мончок 3, 5 же 7 муунга 9 дөбө думалак деп аталган зер күмүш буюму менен бөлүнөт. Жаңы муундун жанданышы үчүн моюнга тагылган мончок муун мончогу деп да аталып жүрөт. Бизде 3 деген сан өзгөчө олуттуу болгон, анан 7 деген сан, андан кийин 9, анан бүтүндөй бир телегей тегиздикти, бүтүндүктү билдирген 12 деген да сан болгон да. Кара тартма катар тартылган кадимки чачпак, чын шурудан күмүш менен шөкөттөлөт. Мана уну биз кара тартма дейбиз. Бу деле чын шурудан болгон. Мананы текче дейбиз. Мананы күмүш муун дейбиз. Мананы тумарча дейбиз, жүрекче да дейбиз. Эми бул бир канча кыл жасалат. Мананы балык ооз дейбиз, көмтөрмө дейбиз. Бу деле бир канча акыл жасалат. Биздин чоң энелерибиздин айтуусуда көз тийбейт, сук тийбейт. Жакшы болот деп машындай тумарча, жүрекче кылып, жүрек деле адамдын сүйүнген ошондой
бір өлөгү эми ошондой болгондук үчүн жүрекче тумарча деп мушундай нерселерди жасап машы чачыга аскан кара тартмаларга машыларды бекитип машындай кылып чыгабыз. Эми мана муундары деле мындан кийин эми урпактарынын көбүрөөк болуш үчүн, баласынын көбүрөөк болуш үчүн машы муундарды ошого ошондой жасалган нерсе. Жанагы ДНК формуласы 2 жипчеден турат да, бирок алардын ортосу баягы шатынын тепкичтери сыяктуу байланышкан. Чачпак болсо 2 өрүм чачка салынгандан кийин өз ара байланыштар менен кооздолуп шөкөттөлүп кармалып турат. Ошол кармалып турган жери бул чачтын 2 өрүмү бул ДНК формуласынын спиралын билдирип атат. Жана учундагы кооздолгон чачыкчалар бул биздин мээ нейрондорубуздун түзүлүшүн, ошонун жанагы дендрит деп аталган жипчелерин билдирип атат. Бул жерге эмне үчүн чачпакка мындай физиологиялык кубулуштардын, анын өнүгүүсүнүн символикасын билдирген нерсени ошо чачка баягы кодтошкон. Анткени себеби адамдын баягы эне болууга аял кишинин баягы даярданганында бул чачпактын кооздук жанагы шөкөттөрү аял адамдын жамбаштышында болот. Жана ар бир аял адамдын басыгында бул серпилип турганда баягы курсакта жаткан түйүлдүктүн баланын генине ыйык бир белгини ар дайым баягы урунуп, селкилдеп жамбаштан ушундай таасирлерди берип турган. Мунун түпкүлүгү келип, келечектеги жарык ааламга келе турган наристенин эч кандай мутациялык, тукум куучулук ооруу жок. Анын калыптанышына бул белги болгондо атайын. Мана бул уштук дейбиз. Мушундай алдыга таштап коё турган шур. Аркасыныкы көбүрөөк болот, алдыныкы азыраак болот. Учтук каляктын алдынан караганда кадимки көркүн көргөзүп, көз жоосун алган шуру. Бул аял адамдар кийип жатканы менен эркек адамдарга дагы элече кийилгендин кандайдыр бир жука таасири берилет. Анткени ар бир жарык дүйнөгө келген адам эненин курсагында чоңоюп, анан кийин жарык ааламга келет. Ошондуктан бул эненин курсагында эле жатканда элечектин мээ нейрондоруна таасир берип турган ушундай таасирлерин, касиеттерин бала эненин организми менен кошо өзүнө генетикалык касиетине муну коддоп алганда. Машы күйөөгө тийгенден кийин көчүргөн кезде, күйөөсүн үйгө апарган кезде маш калякты кийгизебиз. Шонон баштап маш калякты кийи. Анын кооздугун карап көрсөң каляктын. Демек мындай жаңы очок ээси болууга даярданып аткан ушундай бышып жетилип турган жаш айымдын ажарын ногөтер чыгарып, баласына, болочокку баласына карата умтулуунун бир касиеттүү бир учуру чагылдырылган абдан кызык кийим экен. Бул каляктын оорлугу 10 килодон ашат. Муну келиндердин ашы күйөөсүнүн үйгө барганда оор болсун, анан кийин күйөөсүнүн эне атасыны урматташта мындай бир сонун түз, жакшы, лайыктуу болсун деп ошондой кийгизген нерсе. Көркөмү гана эмес, көлөмү да башкача болгон бул баш кийим баарынан мурда бой мүчөнү түз болушун шарттайт. Илимдеги айрым ири ыкмалардын ордуна колдонууга болорун илимпоздор айтат. Кайсы жерден салмак болсо, ошактын кан айлануусу күчөйт да. Анан кан айлануу менен баягы омурткалардын ортосундагы муундар болот. Аякта аябай көп. Мындай айтканда ар бир омуртканын өзүнчө бир 6-7 муундар болот. Ошол муундарды зат алмашуусуна жакшы жардам берет деп ойлойм. Эми бизде мына Кытай элинде зыңсың дейт. Мына моюн талып ооруйт, уюп алат. Эми ошону моюнду козгобой, ошол моюндагы сөөктөрдү көп козгобой, бир кыл сактап туруу үчүн бул келекти кийгизишкен. Мында ошол омуртка басылып түз өсөт дагы, ал кан уюп албайт. Ошондой болгондо моюндун уюп калышынын алдын алат.
эл эчектин формасы көлөмдүү болуп тургандыктан аял кишинин башы ар дайым момундай эңкейбей, бүкүрөйбөй, мындай түз карап өзүнүн дене боюн түз алган биринчиден. Экинчиден белдемчини кийишкен. Белдемчинин белиндеги кур сыяктуу жоон болуп салынган кыюусу бул аялдын белин бекем кармап турган. Ошондо анатомиялык жактан алганда аял кишинин белиндеги муундары жана эт тамырлары бекем болуп турган. Кадымда колдонулган каляктын мындан башка да баа жеткис баалуулугу бар. Каляк өзү оор болгондугу үчүн аялдардын ошол жаңадан турмушка чыгып аткан кыздын бой туркунун келбеттүү өсүп жетилишине дагы зор пайдасы бар. Эмне үчүн дегенде, аны кийгенден кийин түп-түз мүшөнү аябай жакшы дурус кармап, түз басып, аяк биякты караса дагы башты кыймылдатып кетпей, көздүн кыры менен аяллардын алпейим мүнөз, жылуу мээримдүүлүгүн жеткизишке дагы өтө зор жөлөгү бар. Мен кыздарым өткөндө бир эмеге барды. Бир ошол осанканы туура басуу боюнча Европа стилиндеги бир курс экен да. Анда башына мындай китепти коюп алган, ошол боюнча күндө бир китептен кошуп базат экен да. А биздики карап көрсөк, ошонун баары эле өзүбүздүн каада салтыбызда жана келечекте болот атпайбы? Күндүзү баягы болочок эне кыймылда болот, ар убак бул чачпак серпилип турат. Курсактагы бала муну өзүнүн кулагы менен тыңшап жатканын билебиз да. Ал эми түн ичинде, түн ортосунда аял адам эс алуу болгондо эки денени бош кой берет. Баланы дагы жана өзүнүн денесин. Ошол убакта баягы күндүзү баланын гени жасап алган маалыматтар иргелип, синтезделип, анан кийин ушундай бир аябай рухий жактан аруу инсандын туулушуна кам көрүшкөн символикалар болгон экен да. Биздин ата-бабалар муну бизге бекемдеп ушундай калтырып кетишкен экен. Рефлекторный зоналар бар да. Бул жагынан баягы репродуктивный зона, баягы аял кишилердин баягы көбөйүү органдары ушул жагына таасир берип, рефлекторный таасир бергенде алардын мындай айтканда кес-кесте өзүбүз деле денебизге тийсек ошол ичибиз дүркүрөп кетип атпайбы? Ошондой сыяктуу болуп ички органдардын нервтерине кошумча таасири болуп, ошол жактын кан айлануусу күчөп, мындай айтканда кыймыл өзүнчө булчуңдары иштеп, ички гладко мышечный ошолор жагынан таасири жакшы болот деп ойлойм. Бул баш кийимдин башка үйгө бүлөө болгондо бергендигинин дагы көзгө көрүнбөгөн көмүскө сыры бар. Кыргыздар кыйын экен. Эмне үчүн бул келекти жасашкан дегенде, ошол жаңадан үйгө келин болуп келген киши ошо башына келекти кийсе, ал талаага чыга албайт. Аяк биякты көп карай албайт. Башка жигиттерге көз таштай албайт. Өзүнүн жигити менен гана болот. Дешип тамашалашып да коебуз. Асты жагы башка ылайык болсо, анын үстү аябай келишке мындай чоң, тегерек чоң келет. Анан бул тиги кызды, ошо келинди күндүн нурунан бетин аябай апакай сактайт. Мунун касиети керемет. Бир жагынан ушундай көрүктүү. Бир эле караса, ошо келек кыргыз келек экендиги чыгып турат. Өзүбүздүкүн өгөйлөп, өзгөлөрдүкүн өз кылган заман азыр Кыргызстанда кылым кезген кыргыздын кымбат буюмдарын кырып жоготту. Ала тоонун аркы жагында, Кытайдын кырында туруп, Кытай кыргыздарынын кылгандары кыргыздын баба мурасын сактап калууга кылган барандуу аракет экен. Бу баш
өтө улуу нерсе болгондугу үчүн ошого машы баш кийимди жакшы сактайбыз, өтө улуу билебиз. Мындан кийинки урпактардын да машы баш кийимди улуу билип, жасап, машындай нерсе керектерди башыга кийип жүрсө деймин. Так эле айтыш керек, кулдук коомду кыргыз башынан өткөзгөн эмес. Эмне үчүн? Мейли жакшы бол, жаман бол, башты адамды кадырлаган. Gün bolbos, otko salsa gül bolbos, ken göynöktün tazası, ayal zattın başası, hayran jengen gannikey, eskisi düşüp esine, oy mogos boto göz, oy kuşkagan garra köz, kızı sulu kırgızdın, oşol günde garraçı, kelenker çapçak ken soru, kelini sulu kırgızdın, mun oşonda